Блогер Арген Асанов жана жубайы Аружан Бекешева бүгүн 26 августта Ала Тоо аянтчасында күйөрмандары менен жолугушуу уюштурган. Жолугушууга жалпысынан 500дөй киши келген. Жолугушуу башталарына бир нече мүнөт калганда блогерлердин бул кылгандыгы мыйзамсыз экендиги айтылып, жолугушууга тыюу салып, блогерлерди алып кетти. Жок, ушунча эл чогулбады азырчы. Сиз формада болушуңуз керек да, жумуш ордунда болсоңузчу. Жок, бул болгондо да жумуш ордунда керек. Формада болуш керек. Давайте тех ворот. Давайте. Amaç girce. Nereden argene? 5 minut. Жок, байкетон колун дасаңыз. Байке, что мен? Элдер жок, байке дасаңыз, элдер чогултуп, элдер барайын дагы, таратайын. Всё. Хорошо. Мен акчамды таратайын. Всё хорошо. Элдерге барайын, что мен элди өзүм чогулттум, өзүм таратып коюйн. Айтам, бербесиңиз. Жок, байке азыр что? Мен ордун каттырам. Жок, акчабызды таратпайбыз. Жок, акчабызды бербейбиз. Хорошо. Хорошо, бербейбиз. Акыр бизнесин кыйнатпайбыз. Башка жерге Хорошо, давайте минабыз. Даска болуп баштады уже. Hiç кималдар жүрөт. Öğrenip қалыш қашып яқа. Қашма бияқа. Башка күн арген. Официально чоң сақтадан отцепление коебуз, пожарный машина коебуз, скорая машина коебуз. И ошол жерден таратат. Бул жерден категорически запрещать. Жок, балдарды көрдүңүзбү? Жок, байке мен акча. Жок, байке мен. Хорошо. Ece kayak oradasınlar. Hey, жас балдар алгылачы, болбойт деп атат, болбойт. Ey, жигиттер, кыздар, болбойт деп атат. Ачкылачы, ач. Ey, жигиттер, ачкыла, болбойт. Всё, башка күн уюштурат. Отцепление коебуз, пожарный. Байке там просто пятна. Нужно еле срочно. Да, еле чогултуп көрөт. Бегаш, раз, два, три, Дим, привет. Раз, два, три. Вообще не ожидала. Молодец,
Ben özüm geçsin Tek ötün var. Dur lan dakika. Hey. Öz maşinamız bu. Ayt olmayayım çapınız belki. Ne de aytamazsın ben. Хорошо, akşam taraf aytmayayım adammayım. Çok abi ne tutasınız? Niye hiç problem? Belki aytmayızdır. Ne tutasın? Ne çok aytmayın. Çok aytmayın. Başka günü, katmere ayrılsın, sakla koyup, sakla. Решетка koyup, отцепление. Tezcardan başlasın koyup, skor ipomuz. Örtü sürücü maşinayla koyup, aşarın değil. Milisalar отцепление kıldılar, sana daşlakay tartıyımına kılasın. Oldu. Kubatlı elde. Başka günü ofitsialno atmeren ayrılıp, sakla koyup, aşarını, skori. Milisan maşinasını koyup, отцепление koyup, tez yardım menen. Örtü ötürücü maşinasını koyup duran kılar. Bunday bolboydu. Başka günü. Kaç yaş oldu? Çok bağırıp sayın yazarlar. Niye kalmıyor be? Geçsin gel. Niye sökme dursan? Türkiye kapatıyor.
Tezlerden başlasın o yok. Tezlerden başlasın. Ребята, давай там. Мага да акча бересиңерби? Негизи биз колдон келсе баарын өрөбүз, бирок азыр биз үчүн бир аз башкача болуп атат. Анткени биз элдин баарын чакырдык. Что биздин эң сүйүктүү подписчиктерибиз, эң активный подписчиктерди чакырдык. Бирок там ушунча келип, бирок акча бербей калганыбыз мени өтө бир аз өкүндүрөт. Негизинде bunday болуп кетет, bunday ажиотаж, адамдар давка болот деп ойлаган жокпуз. Жаңа милиция кармап биз кеткен кезде, негизи мен Аргенге айтып атам, мына барсетканды бериш, лактырайк акчаны десек, ана жерде прям невозможный давка болот да. Биз азыр акчаны беретін болсак, вообще давка болуп мүмкүн, Кудай сактасын, бир жертва болуу мүмкүн да. Сондықтан биз бере албадык. Так что барыңыздардан кечирим сурайбыз. Буюрса бир күнү сөзсүз түрдө силерди чакырып таркатабыз. Негизи баарынан башынан баштап дагы айта кетпечи, мен түшүнбөй калдым. Кандай эмне максатта тараталы делиңер эле бул акчаны? Ушунча тиги жактан бир 400-500дөй киши келди. Ошончо кишини күттүңөр беле негизи? Жок, биз эмне ойлогонбуз, биз ашып барса бир 50 киши деп ойлогонбуз, бирок ушунча киши келет деп эч ойлогон эмеспиз. Бул биздин эң сүйүктүү подписчиктерибиз. Бизде бир аз конкурс болуп аткан, ошолордун эң активныйлары болчу. Негизинде биз ойлаганбыз, где-то максимум 200 адам болот чыгар. Жок, 100 десең. Мен 200 деп ойладым. Негизи 200 адам болот деп ойладым. Өйткені көбүс жазган болатын. Биз ойлап, акырындап бәріне таратып, бәріне жетет деп ойладык. Ал мына жакта давка болуп, милиция кармап. Негизи милиция бизди кармамай, биз ана жакка баратын болсак, негизи может нормально болатын бет. Да, может быть. Негизи сен өзүң эле көрдүң. Да. Уруксат жок экен. Бирок мен незе ойлогом, что элдерде давайте барыңыздар, кетеңиздер деп айтайын десем, тигилер айтканга короче, разрешение берген жок. Бирок акыры сагынган биз түшүнгөн, биздин эл жана биздин подписчиктерибиз турат үчүн деп ойлойм. Анан азыр эмне болмой болуп атат? Сүйлөштүңөрбү? Тияктагылар менен да сүйлөштүк. Сөзсүз түрдө там разрешение алыш керек экен. Мындай кылбайбыз деген бир типа түшүнүк кат жазып беришибиз керек. Туура негизи моюндайм, биздин кылганыбыз туура эмес. Бирок биз ойлогом, что адамдарды бир аз жакын өзүң билгендей эле окуу ачып атат. Аз болсо да бир аз окуу кийимге жарап калсын деген ниетте эле бергенбиз. Азыр болсо билбейм, эми көрөбүз. Дальше пока белгисиз. Азыр түшүнүк кат эле жазасыңар болчу. Пока что не знаю точно. Негизи азыр түшүнүк кат жазасыңар, осыдан кийин осылай кылбайбыз, тек кана разрешение мен деп. Анан мындан кийин дагы ошо улантып, бүгүнкүгө мисалы үчүн планировать эткенсиңер да беребиз деп, анан кийинкиде уруксат алып алып дагы бир элди чогултуп таратасыңар. Сөз таркатабыз, анткени биз уже айттык, бирок биз кыла албадык, бизге вообще аз обидно, честно. Ушунча эл биз сыйлап келди, бирок
ну мага негизи көп жазган биз сага торт алып келдик силерге эмеден эмне жана кара балта барго ошоктон келишкен болчу барго аялдардан келип атат 2 саат жол жүрүп келишкен болчу азыр эстеген сайын болуп кетем азыр честно обидно болду эми демек мындан кийин тентектик кылбайбыз жок биз негизи тентектик бирок бул негизи тентектик эмес просто разрешение алыш керек экен ошону түшүнүп жеттик баарыңыздардан кечирим сурайбыз ушунча баарыңарды чакырып үмүттөнүп келген жандарга ар бириңиздерге ыраазычылык буюрса силерге бирок силерди сөзсүз таркатабыз достор негизи сиздердин алдарыңызда өтө уяттымыз осулай сиздерди чакырып нече түрлүү айылдардан келип бизди көрөбүз деп балдарыңыз менен кичкентай үлкөн кечирим сурайбыз және де келесі жолы обязательно разрешение сурап датасын белгилеп сиздерди кубантатын болобуз сондуктан тагы да бир кечирим сурайм негизи мен деле силерге кошулуп эле мындай жөн эле келип мындай окуяга күбө болом деп ойлогон эмес болчумун рахмат чоң силерге буюрса кийинкисинде уруксат алып алып баарын мыйзам түрүндө кылабыз